Ушул күнү жоокерлер апаларынын уюмунун өкүлү Эркинбаева Динара Кыргызстан аялдар комитети жайгашкан имараттын босогосун аттады. Анткени Кыргызстан аялдар комитети жаңы жылдын алдында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге жана көп балалууларга гуманитардык жардам катары жылуу кийимгече таратып жаткан. Мен Чүй районундагы 11 жылга эл өкмөтүнөн келдим. 40 жылга коомдук бирикмесинин башчысы болуп иштейм 2001-ден бери. Мен чоң ыраазычылык билдиргим келет Бишкек аялдар борборунун башчысы Айтбаева Гүлнарага, Кыргызстан аялдар комитетинин жетекчиси Майтыкова Чынарага жана башка бууреки жардам берген спонсорлордун баарына ыраазымын. Аларга чың ден соолук каалайм. Биздин тоо этегиндеги борбордон алыс жайгашкан айылдардагы балдар үчүн бул жардам эң табылгыс нерсе. Хотя алар жылаңач эмес болсо дагы эң жылуу кийимдер, хыбы, жакшы кийимдер менен камсыз кылып жатышат. Буларга терең ыраазычылык, чың ден соолук дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Ушул кийимдер оор шартта жашаган балдарга кандайдыр бир деңгээлде жардам берсе, бул комитеттегилер өздөрүнүн милдетин аткардык деп сезишет. Мына бүгүн жакшы бир акция уюштурдук. Ушу чогуу бирдикте аялдардын Бишкек эмени борборунун аялдарынын чогуу бирдикте ушу биз ушу комитет аялдары менен ушу жакырчылык ушу үй бүлөлөргө камсыз болгон аялдар үй бүлөлөрүнө мына кышкы кийимдер бирок ушу Дания деген корейский эме менен баягы проект аркылуу биз ушу кийим менен камсыз кылдык. Кыргызстан аялдар комитетинин алдыда пландары көп, кайрымдуулук иштерди өлкөнүн баардык жеринде улантууну максат кылууда. Социалдык маселелерди чечип, муктаждарга жардам берет.